КСДП төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева Ички иштер министрлигине суракка келди. Жактоочунун айтымында ал бүгүн камакка алынышы мүмкүн. Кундуз Жолдубаева суракка кирип бара жатып кызы менен кучакташып коштошту. Эскерте кетсек, Кылычев Кундуз Жолдубаевага, Мээрбек Мискенбаевге, Канат Сагынбаевге, Амантур Жамгырчиевге каршы көрсөтмө берген. Анын айтымында аталган адамдар массалык башаламандыкты уюштуруп, адамдарды барымтага алышкан. 8 октябрь күнү Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Мамбеталиев интернет түйүндөрүндө 2 джип үлгүсүндөгү автоунаасын Баткен облусундагы ички иштер органдарынын кызматкерлерине тапшырды деген чындыкка дал келбеген маалыматтар тарады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кечээ 2019 жылдын 7 октябрь күнү саат 18 чамасында Баткен облусунун Кадамжай районунда милиция кызматкерлери тарабынан Мамбеталиевге тиешелүү болгон 2 автоунаа токтотулган. Азыркы күндө Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жогорудагы автоунаалар текшерилип жатат. Ош Анжан жана автобус каттамы ачылганына байланыштуу кыргыз-өзбек чек арасындагы достук көзөмөл өткөрүү жайынан өткөн жүргүнчүлөр менен жүктүн көлөмү көбөйдү. Маалыматка ылайык, көзөмөл өткөрүү жайынан 18 миңге чейин кишилер өтүп жатат. Ал эми дем алыш күндөрү өткөн адамдардын саны 24 миңге чейин жетүүдө. Жүктөрдүн жана жүргүнчүлөрдүн көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу чек арада паспорт текшерген 22 кабина иштеп баштады. 11 кабина өлкөдөн чыгып бараткандардыкы, 11 кабина кирип келаткандарды тейлейт. Алардын 6-су Ош Анжан жана Анжан Ош каттамдагы автобуста бараткандарды тейлейт. Туркиянын Анталия шаарында кыргызстандык кыз сексуалдык кулчулуктан бошотулду. Бул тууралуу Туркиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кыз келиндерди сексуалдык кулчулукта кармаган жарандар аныкталган. Сойкулукка мажбурланган 7 кыз бошотулган. Кыздардын арасында кыргызстандык кыз дагы бар.